Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, assalamu alaikum. Бағбандар жамааты, assalamu alaikum. Бишкектіктер, саламатсыздар ба? Назыр біз 8-ші микрорайондабыз. Туғандар, мына Бишкектің ичи бардығы құтты мұшындайлы да. 90-ші жылдары біз Бишкекке айылдан жаңы келгенде бардық жерлерде момындай дарақтар өсіп тұрады әлі. Анан жылдан жылға ушул дарақтардың бардығын кесіп отырып, азыр мына өзүңөр көрүп атасыздар, мына ылдыйкы райондордо такыр эле дарактар калбай барат. Ошон үчүн ушул мына шаардын тургундарынан суранат элем. Мына ушул район жетекчилеринен, мына МТУдун жетекчилеринен, мына квартальный домовойлордун бардыгынан суранат элем. Туугандар, ушу жаз алды келиши менен момундай дарактарды отургузуп, ушундай жашылдандыруу иштерин колго албай турган болсок, биз барып мына Бишкек шаарыбыз жашыл шаар эмес, бетонный шаар болуп калат. Ошого мынау архитектуранын дагы кызматкерлеринен суранат элем. Туугандар, шаарды монтип эле баягындай торпокту чакалай баскандай кылып эле новостройкаларга эле бөлүп берип, мынантип жерлерди ушундай ысыраф кыла бербестен мынау шаарды өдөгө каратып өстүрүп, анан мынау ортолуктарына сөзсүз түрдө мынандай зеленый полосаларды, ар бир үйдүн ортосунда жок дегенде 500 метрлик зеленый полоса отурулгузулуп, анан кийин дагы жолдун өзүнө бир 60 метр жол калтырып, анан кийин планировать этсеңиздер. Себеби дегенде азыр мына көрүп атасыздар, жерлерде мисалы үчүн мына Бишкекте шаардын территориясында, мисалы үчүн Японияда, мына Кореяларда 70 миллиондон 80 миллиондон кишилер жашап атат да. Ошондой шаарлар бар. Биз болсо мынанда Бишкектин территориясына болгону 1 миллионго жетпеген 800 миң 700 миң киши ито мынандай кылып бар жогубуз чачылып ачылып ысып күйүп бышып отурабыз. Туугандар, ушунун маселелердин бардыгын чечүүчү биз, мына адам баласы, ушул жердин тургундары. Келиңиздер, шуну бир нерсени мындай эрежелештирилип пландап жатканда бардыгын Адан баштап Яга чейин ойлонсок, ошондо аябай жакшы болот. Мына көрүңүздөр, мындай кандай жап-жашыл болуп турат. Шунун арасында бассаң, 50 градус болсо дагы сага таасир этпейт. Ушундай зеленый насаждениялар бардык микрорайондордо болуш керек. Анан мына ошол домдордун ортосунда баягы куруп алган күркөлөр, бир эмелер, баягындай шылуундар алып койгон жерлердин бардыгын соттошуп, шаардын балансына кайтарып туруп, ошол жерлер тазаланып туруп, ошол жерге бак эгилиш керек дагы. Анан ошол биздин борбор шаарыбыздын тургундары дискомфорт болбосто, мына ушул ыстыкта дагы, суукта дагы мындай жыргап жашаш керек да. Анан кийин бардыгы суу түтүктөрүн, канализацияны, анан светтин түтүктөрүн ушундай кылып коюш керек. Эч качан мына оңдогондо, түздөгөндө баягы жителдерге тоскоол болбой эле келип акырын ачып, тегиздеп, анан онун үстүнө кайрадан топуракты төшөп, анан кийин газон сейип кете бере турган ушундай маселелерди көтөрүш керек да. Ошонун бардыгын иретке келтире турган мына жаңы кадрлар. Жаңы кадрларыбызды көрүп атасыздар, кандай окутуп атабыз. Мына билим берүү министрлигин сөзсүз реформалаш керек. Билим берүү реформа болбой турган болсо, биз страна неучей болуп калабыз. Туугандар, эч нерсе, мына азыр Союздун кадрларын окутуп койгон экен, ошо Союздун кадрларынын акылын пайдаланып азыр жашап келе жатабыз. Алар дагы бир 60-70, уже 50-60-70 жашка чыгып калды. Алардан дагы улгайгандарды иштетип атабыз. Эртеге алардын физиология, адам
өлөт, адам төрөлөт. Ертең алар да кетет. Анан кийин не кылабыз? Азыр билим берүү бардык акчаны бардык министрликтерден кесип туруп, ушул билим берүү министрлигине бериш керек. Эжеке агайлардын айлыгын шунчалык көбөйтүп туруп, анан кийин ошолорду мындай результативный ходдорун мындай жакшы окутуп, мына заманбап. Мына азыр Бишкекте орубаган дарак жок да. Мына орубаган дарак жок. Мына көрүңүздөр, бар жок, поврежденный. Ушул маселени чечкени бир жакшы бир кадрыбыз жок экен. 6 миллион кыргыздан ушуну билген бир киши жок экен да. Бардыгы эле божомолдо уруп атат да. Бирөөсү парша десе, бирөөсү щитовка дейт, бирөөсү ожог дейт, бирөөсү дагы бир нерсе дейт, бирөөсү аннык диагнозун коюп бере турган азамат жок болуп атат. Бул не дегени? Бул значит окуп айтабыз, окутпай атат. Вот ушул маселеге мына ушу билим берүү маселесине шунчалык көңүл бөлүш керек болуп калды. Себеби дегенде биздин балдарыбыз эгерде окубаса, эртеге ким башкарат мамлекетти? Эртеге ким келип ушул точный, научный решенияларды кылат? Бар жокту ким кылат? Ошон үчүн балдарды окутканы биз акчаны аябашыбыз керек. Мугалимдердин айлыгын жок эле дегенде бир 15 000 сомдон нары кылыш керек. Мындай первоначальный окуткандардыкы, мына студенттерди окуткандардыкын бир 50 000, 60 000 эле кылып бериш керек. Зато окутат, зато пара албайт. Окуй албайбы? Барат институтка тапшырат, 1 жыл окуй албадыбы? Неме кылат? Комиссиянын решениясы менен айдайт, барат техникумга окуйт. Техникумда окуй албадыбы? Барат СПУ-га тапшырат. СПУ-да окуй албадыбы? Разный рабочий болот. Мына ушундай жестокий карап туруп окутуш керек. Анан кийин ой балам деп атып, анан кийин колуна тыйын карматып, тигил бул кылып, антип чөчөңдөтүп, бөпөңдөтүп, апарып начальник кылып коебуз балдарыбызды. Эч нерсени билбейт. Ошол структураны жок кылат. Ошол структураны коррупцияга батырат. Ошон үчүн туугандар, билим берүү жаатында биз аябай катуу көңүл бөлүш керек. Башкасын коюп туруп, азыр ушул билим берүүгө шунчалык аракет кылышыбыз керек. Мына азыр Скрябинаны алайлы, ошол Скрябинада общий эле биологияны окутуп коет экен. Общий эле неме? Ошону бөлүп окутуш керек. Мына дарактын, мөмөлүү даракты бирөө караш керек. Ошондо специалист чыгыш керек. Багбан. Токойлорду карай турган бирөө чыгыш керек. Мөмө жемиш, помидор жемиштерди карай турган да бирөө чыгыш керек. Ошолордун оорусу менен күрөшө турган дагы отдельный чыгыш керек. Бардыгын бөлүп окутпай турган боло турган болсок, мына дипломду колуна берип коюп атат, келип туруп мына неме менен, арча менен мажырым талды айырмалай албай отурат. Себеби дегенде окуткан эмес, окуган эмес. Вот ушул себептен туугандар, билим берүүгө аябай көңүл бөлөлү. Билим бул биздин Кыргызстаныбыздын келечеги. Билимсиз жаштар жыргатпайт. Эч качан. Мына азыр эмне үчүн мына жаш күчтөр топтоло албай атат? Эмне үчүн? Себеби дегенде мындай действительно өзүнүн ишин кыйын билгендер өтө аз. Ошон үчүн топтоло албай атат. Ошон үчүн туруктуу оппозиция жок болуп атат. Бир эле Адахан Матымаров чыгып атат. Өзүнүн ишин жакшы билген. Калгандары бардыгы эмне болуп атат? Түшүнбөйт өзүнүн немесин. Мына азыркы бардык жаштарга айтат эле, мен окугула, окуп өзүңөрдүн ошол кесибиңердин мыкты адиси болгула, өзүңөрдүн ордуңарда кыйын болгула, вот ошондо анан кийин өнүгүү болот. Келиңиздер туугандар. Окуу жана окуу. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биринчи жолу периште жолукканда ушул сөздөр болгондо, икро, окуу. Келиңиздер, окуйлу, окутайлы. Мына окуган эч качан кеч эмес. Мына бир аксакалыбыз 70 канча жашында медицинский диплом алам деп окуп жүрөт. Мына 76, 77 жашында. Караганда мына 50 жашар, 40 жашар балдар эч тайманбай туруп, вузга барып тапшырып, бүгүндөн баштап аракет кылып окууга отургула. Окуп, жок дегенде мына дама хозяйка болуп отурган аялдар мына торт жасаштын окуусун окугула,
чач кыркычтын окуусун окугула, мынабы эмелерди окугула, швияны окугула, эптеп эле ушу бир билим алганы аракет кылыңыздар. Себеби дегенде билими бар адам эч качан кыйналбайт. Келиңиздер туугандар, билимге каттуу көңүл бөлөлү. Балдарыбызды контроль кылайлы. Ар бир күнү жок дегенде ошо келгенде 1 саат балдарыбыз менен ошолор менен отуруп сурайлы. Балам, не болдуң? Кандай болдуң? Не окудуң? Не өттүң? Ошону кайталатып. Повторение мать учения дейт. Үйдөн бир нече жолу кайталатып койсоңуздар, ошону эсинде калат. Мейлі тақсырлар, мейлі мұсылмандар, қаттығырақ бір сөйлеп қойсақ, үзір. Ассаламу алейкум.